Дээрлик 2 айдан бери өлкөдө мамлекеттик сатып алуулар жаңы шартта жүргүзүлүүдө. Тиешелүү мыйзамга 15 апрелде президент кол койгон. Ага ылайык ыкчам жана сапаттуу алып сатуу жүргүзүү үчүн эрежелер бир топ жөнөкөйлөштүрүлдү. Коррупциялык жолду өтө бөгөт коюп атабыз десек болот да. Эмне үчүн дегенде, мынакей мурун конкурсту жеңүүчүнү тапкандан кийин эч ким көрүнбөй калса, эч нерсе көрүнбөй калса, азыркы мына жаңы информационный системаны разработка кылып чыксак, анда договор түзүлгенин, смарт-контракт, администрирование контракт, банковское сопровождение, ошолордун баары ачык айкын граждандык коомго жеткиликтүү болуп эсептелет. Эксперттер белгилегендей, мамлекеттик сатып алуулардын жаңы жол жобосу ресурстарды жана убакытты үнөмдүү пайдалануу аркылуу максималдуу пайдага жетүүгө багытталган. Целью которой является это эффективное, рациональное, то есть экономное использование. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү учурдун талабы, анткени рыноктун ыкмалары жана талаптары күн сайын өзгөрүп турат. Киргизилген акыркы өзгөртүүлөр консультациялык кызматтарды, босого суммаларды жана эң негизгиси жеткирүүчүлөрдүн маалымат базасын кеңейтти. Ошондой эле бул мыйзамдын артыкчылыгы улуттук жергиликтүү өндүрүшчүлөргө жеңилдиктер берилген. Эски мыйзам боюнча 20%га чейин деп белгиленсе, азыр 20% так жазылган. Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын, ошондой эле уставдык капиталга катышуу үлүшүнүн 50 жана андан көп пайызы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдордун сатып алуулары мыйзам тарабынан жөнгө салынбайт. Бул мамлекеттик сатып алуулардын убактысын кыскартууга мүмкүндүк берди. Серепчилер белгилегендей, буга чейин бул жааттагы татаал процедуранын айынан ыкчам чечүүгө тийиш болгон чаралардын узакка созулушуна алып келген. Мурун мисалы бир этапты өткөрөйүн десең, 1 айга чейин созулчу. 1 жуманын ичинде ошол ким уттуун аныкташ керек порталдын аркылуу. Анан кийин 2 жуманын ичинде, 10 күнүн ичинде ошол уткандын порталга коюлат. Ал бирөөлөр башкалар арыз жазабы, жазбайбы күтөсүн. Анан кийин договорго кол койгонго 1 жума убакыт берилчи. Азыр болсо бүт баары 1 жуманын ичинде бүт процедуралар бүтөт. Учурда мамлекеттик сатып алуулар порталында 30 миңден ашык жеткирүүчүлөр жана 5 миңден ашык сатып алуучу уюмдар катталган. Өткөн жылы портал аркылуу 101 тендер өткөрүлүп, 333 миң билдирүү түшкөн. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.